Assalamu alaikum dostlar. İznik şahrındагы Kırgızdardын күмбөзүнө келдик. Жолдун боюнда экен бул жерде. Көчмөнөр районуна барат түшүп калдык, зыярат кылып кетели деп. Kırgızlar türbesi дейт. Kırgızdардын күмбөзү. İznik şahrı Kırgızdardын күмбөзү. Bu күмбөз 11 кылымдын аягында Изник шаарын жеңип алууга жана Анадолу Селжук мамлекетинин Борборунун түптөлүшүнө салым кошкон кыргыз жоокерлеринин урматына Султан Орхон Казы тарабынан тургузулган экен. Кыргызстандан келген агайлар судья күрөш, алыш күрөшүнө. Бул жакта дагы эжелер зыяратка келишиптир. Кыргыз жоокерлеринин эстелиги. Kırgız kahramanlarına saygı, Kırgız batırlarına tazim. 11. kılımda tüptölgөн eken. Bu jakta olsa şol жерде күмбөз içine gider. İçine girip çal. Şol kişilerden mürzölörü kabır eken. Seçile gidelim. Bu jakta şol soğuşa katışkan batırlardın kabırlar eken. Kırgızstan, Türkiye bayrağı. Qanday ekan sen aka? Yaxshi ekan. Şu жерге Dinle Anadolu'nun alışına Türklerin Anadolu'ya gelişine yardım bergen. Osmanlı İmperiyası'na burunqu imperiya bu Selçuklu İmperiyası. Selçuklu İmperiyası'ndan keyin Osmanlı İmperiyası negizделген. Kırgız Respublikası'nın Jogorku Kеңешинин төрагасы Марат Султанов 2007-жылдын 15 мартында отурган экен ол парчаны. Бул жакта болсо Кыргызстандын премьер-министр Алмазбек Атамбаев учурунда 2010-жылы 3 июнь отурган экен бул арчаны. Кичинекей түрбө экен, күмбөз. Чакан. Кече бул жерге президент Садыр Жапаров дагы келип зыярат кылып, дуа кылып кетиптир. Азыр бул жерде полистер бар экен, милициялар, охранниктер. Keçe gelip gitti prezidentiңер дейт. Ушундай Кыргыздар батыр калк. Selçuklu империясы учурунда ушул Изник шаарын алганга никея болуп айтылган ал учурда. Жардамга келишкен экен согушка. Наке Джокер. Бұл жағында болса кішкентай парк бар екен. Оливки бақтары.